урматтуу агайын туугандар, уруксат этсеңер мен кичинекей эскерүү кылып коеюн. 7 апрель качан башталды? 6 апрелде Таласта 1-чи ок атылгандан башталды. 6 апрель күнү биз атайын даярданып, журналисттер чогулуп, атайын бир митингдерди баштайлык. Көйгөйлүү маселени көтөрөлүк, курултайыбыз болсун деп баштаганбыз. Ошол мезгилде эртеси күнү түндө биздин бир топ инсандар Алмазбеков Шашыныч баш болгон инсандарды камап алып кетти. Анан форумга чогулдук. Анан форумдун алдында биринчи жолу ок атылды. Ушул нерсе жөнүндө эч ким айтпайт. Форумдун алдына эл чогула баштады. Бете овчарка менен бизди куугунтуктап, ит менен каптырып, милиция чогулду. Анан бирде эмне болду? Биз бирге пресс-конференцияга гана келмекпиз. Түндө кандай окуялар болду? Бийлик кандай чечимдерди кабыл алды? Кандай куугунтук башталды массалык деп. Теге каршы ошого келгенибизди куугунтуктандан кийин биз тез арада митингди өткөзүп, курултайыбызды баштап кетип калаганда кетейик деген оюбуз бар болчу. Дедик остановкадан кичинекей трибуна кылдык да, ошол жерде жарыялай баштадык. Ошону мен кайталап кетким келет. Талас барбы бу жерде? Бар. Эсекөл барбы? Нарының барбы? Чүйүн барбы? Баткенин барбы? Жалалбат ошун барбы? Эл бирбизби? Бир эл, бир журтпузбу? Рахмат. Жаңы ушундай сөздөр чыккандан кийин ок атылды, газдар жарылды, гранаталар ыргытылды. Ошол кезде Ирина сүйлөп баштады эле, анан качтык. Качып артты бурулганда 5 киши жыгылды. 5 томон жыгылды, ошо убакыт токтоп калды. Убакыт аба айнекте болгон биринчи жолу көрдүм. Айнектен көрүнүп атканда эле болатты. 5 киши жыгылып жатты, ошол жерде бир жаш бала көгүш спортивный костюм кийген турганга аракет кылып атты. Тура албады. Тура албай жүрөгүнүн астындагы кан агып, көгүш футболкасы, спортивный костюму кызылганга боелду. Биз кете албай калдык. Биз кайрылдык. Биз шуркадык. Ошол кезде керек болсо ушу скорый помощь өткөзбөй аткан мезгил эле. Бирок эл күчү бар экен, эл чогулду, эл өзү чогулду. Аны же оппозиция же бийлик чогулткан жок. Эл ошого чыдабай чогулуп келди дагы, ак үйдү көздөй кетти. Эмне үчүн кетти? Ошо үй бүлөлүк башкаруу болбосун. Эл татыктуу турмушта жазасын. Ушунда ок атылбасын деп эл барган. Бүгүн дакырдагыбыз абдан оор болуп турат. Сырткы жана ички күчтөр карап турат. Качан кыргыздар дагы бири-бирин мушташып, бири-бирин тепкилешип, качан бөлүнүп жарылар экен деп. Ошондуктан биздин башыбыздан ушундай өткөн тагдырды, кыска мөөнөттө кыргыз эл өзгөчө эл экенибизди көрсөттүк. Мына Алмаз Шашыныч дайыма эмнени колдойт? Дайыма Манас атамдын жирегин ала жүрөсүз. Алмазбек Шашыныч, сизге рахмат. Ала тоонун алдына Манас атамдын айкелин алып келдиңиз. Дагы айта турган бир нерсе бар. Манас атанын күмбөзү талкаланганда, кол салынып атканда эки киши эң чоң жардам берди. Бирөөсү Медет Садыркулов, жаткан жери жайлуу болсун. Экинчи Алмазбек Шашыныч түнкү саат 12-де Манас атанын күмбөзүн касканга тыюу салынсын деген чечим чыгарды. Бирок бийликтен кетти. Ушул кезге чейин айткан эмесмин, бул же кошоматчылык же неме деп ойлобогула. Ошондуктан Манас атанын жирегин көтөргөн үчүн мен сизди колдойм, сыйлайм, урматтайм. Бүгүн биринчи жолу чакырсаңыз да мен толкунданып атам. Эл алдында чыкпагандай толкунданып атам. Себеби деген ошол күндөгү күн Чыңгыз Абам айткандай кырымга тете болгон күн болду. Бир кырымга тете болгон күн болот десе мен түшүнбөчүм. Кантип ошондой болсун деп. Жаңгыр жаап атат, газ атылып атат, балдар томолонуп атат. Эсинде эмне калды? Биринчи машинени айдап, ак үйгө уруп кирип, эжеке, апама салам айттыңыз, нарында 3 балам бар. Ошо жака кайтпас жолу кетти деп айттыңыз деп кеткен баланын үнүн унутпайм. Анын артынан дайым мен эсимде калды.
Есімде 18 жасқа шықпай, оққа атылған баласын жүрқап іздеп келген 40 жастағы жігіт қалды. Ежеке, мылтық беріңіз, ежеке, рұқсат беріңіз, машинаттаңыз, мен кірейін деді. Қойшы айналай, тоқты, баласының өлігі жатсы қатып тоқты да айта аласың. Оқ алдында кетті, екінші машинадан айдап ал келіп кетті. Оқ алдында қалды. Ана артынан саат 6-да ақсақалын сүйреп атасы келді. Бұны қайтып айта аламыз. Ушундай каргашалуу нерселер келбеш үчүн бүгүн биздин ажы болорубузга эл үчүн Алмазбек Шаршенович сиз ажы болуп каласыз. Эң мыкты ажоолордун бири болуп, эмне себептен Кыргыздын тарыхында, акыркы тарыхында биринчи болуп айкөлдүк кылып бийликти тапшырып бергениңиз үчүн каласыз. Себеби деген эч бир Орто Азиянын тарыхында эч бир падыша өзүнүн бийлигин эрки менен берген эмес. Дайыма төңкөрүш болгон, төңкөрүш менен айланган. Бирок ошондо да айкөлдүк кылдыңыз, бердиңиз. Эр айтат, минтип берди, тигинтип берди бийликти. Бийликти бериш оңой эмес. Оңой эмес, берди. Тышчылык менен кыргыз эли бийликти алмаштырдык. Бирок чаңгынчылар бар, от жага тургандар бар. Ошол адамдар тегеренип, ошол Бакиевдин тегерегинде турган адамдар жылып ак үйдүн баарын эледи. Ага сиздин тегереңизде турган адамдар да жоопкерчиликтүү, урматтуу Алмаз Шаршенович. Баягы чүйөлөрдө болуп жылып кирип отуруп, жаныңызга кирди, партияңызга кирди, парламентке чейин киришти. Ошол адамдар азыр эмне кылып атат? Эки дөөнүн башы кошулбасын, эл бирикпесин. Эгерде экөө бириксе, Кыргызстандын байлыгын биз талай албайбыз. Кыргызстандын кеңдерин каза албайбыз. Кыргызстандын сууларын сатып ала албайбыз деп кылып атат. Ошол себептен мен азыркы жоого кайрылат элем, сизге кайрылам. Эки ортодо, бириңиз устатсыз, шакирт болуп атат. Мен ойлойм, Кыргызда өзүбүздүн мусулманда калган нерсе бар. Кечирдим деген нерсе бар. Бүгүн мен өз атыман айтып аткан жерим жок. Ошо 7 апрелде кайтпай калган балдардын ата-энесинин, ошолордун өзүнүн жакын элесин эстеп айтып атам. Себебиден бизге эмне керек? Байлыкпы же бийликпи же Кыргызстан керекпи? Эмне керек аны айтканчы? Кыргызстан керекпи бизге? Бөлүнбөс, жарылбас элибиз керек, кыргыз элибиз керек. Ошол себептен биз ошонун чечүү маселелерин издейлик. Жанагы чагымчылардан, от жаккандардан алыс болойлук. Бүгүн биз коркунучтуу алабыз, сырткы саясат коркунучтуу болуп атат. Алмаз Шаршенович, рахмат, убактылуу өкмөттүн башында турганда дагы, кийин дагы чоң иштерди жасадыңыз. Бирок Кыргыздын өзгөчөлүгү эмнеде? Кыска 15 күнүн ичинде Ала Тоо аянты тазаланды. Майдан Украинада 6 ай жүрдү, өзүңөр билесиңер. Bir айга жетпей каргашалуу окуя атайын накей кагылыш, түстүктөгү кагылышыбыз, бисмилла дешип бата беришип, элибиз бирикти, бөлүнгөн жок, жарылган жок. Анткени 7 апрелдин артында үйүндө кеткен, шейит болуп кеткен арбактарда турат. Арбактарды сыйлайлык, элибизди сактайлык, Манас атамдын жерегин көтөрөйлүк, Бакай менен Манастай болуп баш кошойлук. Мен бүгүн аны эмне токтото алат? Только эл гана токтото алат. Элдин батасын берелик. Элибиз жарылбай, бир эл, бир журт болсун. Ошондо гана 7 апрелдин балдарынын каалаганды урматы кабыл болот. Дагы бир нерсе айткым келет. Бүгүн арабызда эң бир чоң адамдар жок болуп атат. 7 апрелди баштагандар, 7 апрелдин алдында жүргөндөр орден сураган жок, үй сураган жок, же бийлик сураган жокпуз. Биз эч нерсе сураган жокпуз. Азыр арабызда мен бүгүн айтып кетким келет. Ошо массалык маалыматтын сөз эркиндигин түптөгөн Бабыржан акебиз жок, тилекке каршы. Ошол жерде мен кимди көргүм келет эртең? Ошол жерде Алмаз Шаршенович боз үйдү көргүм келет. Могу жерде боз үйдү сиз тигип бериңиз эле. Аксакалдардын тоон баштап Бакыйган Нарбеков аксакал, канча аксакалдар чогулуп алыптыр. Ошол жерде бүт саясатчылардын башын кошкон, башын бириктирген, баарыбыз бириккенбиз. Ошондой аксакалдар бүгүн ой пикирин айтыш керек, өз сунуштарын бериш керек. Үчүнчүдөн айтып кетейин, коррупцияга жол бербейбиз дегелек.
Бүгін ең қорқынышты нәрсе болды. Конституциялық төңкеріс болды мемлекетте. Ал қандайша төңкеріс болды? Ал жөнінде ешкім айтпайды. Себебі деген біздің конституциямыз бүгін еларалық құқықтан төмен түсіп қалды. Біздің прокурорлар бір топ құқықтарынан айырылды. Біздің МВД менен сот системасы талқыланды. Бүгін ал кімге керек? Ошо диверсия башталды. Диверсия жана коррупция дегенде алынды. Ошол нерсени кайта ордуна алып келип мамлекетти коюш үчүн менин сунушум эң биринчиден президент өзү баштап төгөрөк стол дейбизби диалогду башташы керек. Диалогду башташып. Себеби деген ажо деген ата элдин кыргыздын атасы, кыргыздын аталыгын Алмазбек Шарсенович өткөзүп берди. Бирок аталыкты алып кетиш үчүн ата кең пейил болот. Кең пейилди коюп туруп отырып бири-бирибизге таазим берип салам бере турган күн келди. Эгерде аны кылбасак мамлекеттен айрылып калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан мен биринчиден ынтымакка чакырам. Бүгүн 7 апрель бул кыргыз элинин жетишкендиги, ошо желекти жетишкендикти алдырып койбош үчүн, эгемендүүлүгүбүздү алдырып койбош үчүн бир гол, бир журт болойлук. Кыргызстаным барбы бу жерде? Кыргызстан бир болсунбу? Барыбыз бир болобузбу? Келечектүү Кыргызстан үчүн жашасын Кыргызстан деп, элибиз бир болсун деп, бүгүн ошо желекти көтөрүп, мен ошо атайын келин Алмаз Шарсенович, алдыңызга ийилип, сизге кайда кайрылып атам. Кечтим деген нерсеге келелик. Мен сиз эл үчүн бакайдай болосуз. Эл сиздин эмгегиңизди унутпайт. Себеби деген ошондой оор абалда мамлекетти ушинтип кыйналып турган кезде келдиңиз, мамлекетти кайта дүйнөгө тааныттыңыз. Ошол эмгек элге сиңирген эмгегиңиз элге, журтка кабыл болсун. Артыңыздан келген ажообуз аракет кылып атат. Алдап бутуна туруп келе атат. Бирок ошол ажону буртубузга тургузуп, мамлекетти бекитип кетишибиз ар бирибиздин колубуздан жана биримдигибизде жана бирдигибизде. Мен силердин баарыңарды бирдикке чакырам. Анан кичинекей бир сунушум бар, Алмаз Шарсенович. Ошо депутаттар отурат, депутаттар тобуна мына эң 3 актив, 4 активный кыздарга ишенем. Алмаз Шарсенович, биздин кыздар саткан жок сизди. Биздин аязат эч качан сатпайт. Мен сизге жум катары кайрылайм. Ошо остановканы төмөнүрөөк кылып, но жерге монумент катары калтырып койсо, 5 баланын каны төгүлгөн жерге. Анан Ала Тоо аянтына дагы кан балдардын жыгылып, томолом жыгылган жерлерди элдеп сегенде жүрөк ачышат. Ошо бул бир митингдин атынан сунуш катары кетсин. Ошо балдар томолом жыгылган жерлерге жана жылдызчаларды коюп койсо, жобусу ошо остановка жылдызчаларды коюп койсо, кандарын тепсебесе деген тилегим бар. Анан үчүнчү нерсе, ошо 7 апрелде томолом жыгылган балдардын бир топтордун балдары каралбай калды. Ошол эле 7 апрелде сыйлык берүүдө, каражат бөлүүдө коррупция көбөйүп кетти. Ошого көңүл бөлүп жалпы ревизия кылыш керек дагы. Ошо ата-энеси азыр багылбай калган балдар, ата-энелер калып атат. Ошолорго көңүл бурса. Анан демократия үчүн чыктык. Мына канча жыл убактыбызды бердик. Демократиянын желеги желбиреш үчүн мына бүгүн эл сиз менен кошулуп келип атат. Ошо желекти түшүрбөй, мамлекетибизди сактап, мамлекетибиздин биримдигин кошо алып кетелик. Бул айкөлдүк манасатадан калган нерсе жана ошо чоң саясатчылардын гана мүмкүнчүлүгү бар. Мен ишенем сизди кыргыздын белгилүү саясатчы деп, ошондой элдин биримдигин алып кеткен саясатчынын иши алдыда болсун деп жакшы тилек менен келип атам. Элибиз бир бололук, бар бололук, бай бололук. Кыргызымдын бир тамчы каны төгүлбөсүн, бир тал чачы түшпөсүн. Кыргызым дегенде жалпы элди айтам. Дорогие друзья, дорогие участники этого процесса, я вспомнил те минуты, тяжелые, трагические минуты, когда наш народ сам выступил и взял власть. Только почему? Потому что лица, которым он доверял, были арестованы незаконным образом. Но народ решил, что больше нет клановому управлению, больше нет коррупции. Мы выступали за свободу слова и за единство нашей страны. Поэтому я провела перекличку так же, как 7 апреля. И я хочу, чтобы народ наш был
един, и страна непобедима. Те, кто хотят разделить нас, исходят из политики, разделяй и властвуй. Сегодня, если мы верим, что 7 апреля было, должны сохранить его ценности. Я призываю к толерантности все стороны, к единству, для того, чтобы продолжить дело, начатое теми, кого мы сегодня поминали на Атабиите, кого сейчас мы будем поминать. Я считаю, что оба лидера сегодня должны поднять единый флаг Кыргызстана. И я считаю, что опыт работы наших бывших президентов, и особо хочу отметить то, что единственный президент, который Центральная Азия, да в истории азиатского мира мирным путем передал власть, как бы он ее не передал, то, как никто не толковал, он передал, он мог оставить его себе, перекромсать Конституцию не в пользу себе. Но вы сделали большое дело, вы передали власть мирным путем. Так давайте еще мирные инициативы эти сохраним для себя, для Кыргызстана, для Центральной Азии, для матерей, которые сегодня бачат на Атабиите, для детей, которые никогда не увидят отца, для жен. Вы сегодня видели, как плакали жены, господа журналисты. Я хочу... Свобода слова должна идти параллельно с нашим кыргызским флагом. Кыргызский флаг Кыргызстана – это флаг свободы, независимости и свободы слова. Пусть будет мир и процветание в Кыргызстане во имя тех, кто сегодня же никогда не вернется. Тем, кому не было 18, тем, кому не было старше 40. Я призываю вас еще раз, власть призываю всех, вернуться к отправной точке, вспомнить и понять, что сегодня народ не хочет коррупции, не хочет разделения. Внешнеполитические и внутриполитические силы, коррупционные силы, которые вползли до 7-го этажа сегодня, что хотят? Хотят поделить ресурсы, наши водные ресурсы, недра, все, что есть, территорию нашу. И от нашей мудрости политиков такого ранга, как Алмаз Шаршенович Атамбаев, наш президент, только от мудрости зависит будущее Кыргызстана и будущее Центральной Азии. Да будет мир в нашем регионе. Спасибо большое.